Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айы адамзатка куттуу учурларды тартуулаган ыйык мезгил, ыйык ай болуп эсептелет. Рамазан айында кармалган орозо бизге сан жеткис неаматтардын, сан жеткис ырыскылардын кадыр баркына жетүүбүзгө жол ачат. Ошол эле учурда биздин жалган ырахаттардан баш тартып, чыныгы ырахаттарга, түбөлүктүү ырахаттарга жетүүбүзгө жардам берет. Ыйык Рамазан айындагы орозонун өтө чоң тарбиялык мааниси бар. Жана ал бул айдын, бул орозонун тарбиялык потенциалы жеке адамды гана эмес, бүткүл коомду курчайт. Бул себептен улам бул ибадат бир гана мусулмандарга гана эмес, бүткүл мурдагы коомдорго дагы, биздин өтүп кеткен мурдагы коомдорго дагы парыз кылынган. Бул тууралуу ыйык Куранда мындай деп айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхалладина аману, кутиба алейкумус сияму, кама кутиба алейкум мин qablikum, лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерден мурдагыларга парыз кылынгандай эле силерге дагы орозо парыз кылынды. Балким такыба ээлери болорсуңар. Бакара сүрөсү 183-аят. Ыйык Рамазан айы бүткүл мусулмандар тарабынан бир айда, бир мезгилде кармалат. Ошол себептүү ыйык Рамазан айы бүткүл мусулман дүйнөсүн бириктирет жана ынтымактуулукка чакырат. Ошол эле мезгилде бул айдын жылдын ар бир мезгилине жылып турушунда дагы өзгөчө даанышмандык жатат. Жана бул да болсо Аллах Таала тарабынан адамзатка берилген бир жеңилдик болсо керек. Жыйынтыгында оор жана кыйын болгон бул ибадат сүйүү менен, чоң берилүү менен аткарылат. Ал эми орозонун тарбиялык маанисине, тарбиялык потенциалына келе турган болсок, эң оболу албетте бул орозо адамды сабырдуулукка тарбиялайт. Сабыр адеп ахлактын түркүгү болуп эсептелет. Аллах Таала сабырдуулукка көп жолу өзүнүн ыйык Куранында чакырат. Мисалга алсак, Али Имран сүрөсүнүн 200-аятында мындай деп буйрат. Эй момундар, сабыр кылгыла, сабырдуулук жарышында душмандарды артка калтыргыла. Орозо кармаган адам көп убакытка чейин ачкалыкка чыдап, жана ошол себептүү башына келген сыноолорго чыдамкайлык менен, сабырдуулук менен мамиле кылганды үйрөнөт. Жана жыйынтыгында ошол башына келген кыйынчылыктарды жеңе алат. Биз үчүн сабырдуулуктун эң мыкты үлгүсүн мурдагы пайгамбарлар жана олуялар көрсөтүп кетишкен. Алар башына келген оор сыноолорго сабырдуулук менен мамиле кылып, чыдамкай болгондуктары себептүү натыйжада Аллах Тааланын улуу сыйлыктарына, сан жеткис сыйлыктарына ээ болушкан. Орозо кармаган адам бейбечаралардын, колунда жок адамдардын абалын жүрөгү менен түшүнөт, сезет. Жана аларга болгон боорукерлик жана мээримдүүлүк сезимдери өрчүйт. Натыйжада ал адам ошол колунда жок адамдардын жанына барат, аларга жардам колун узатат. Жана коомдун бакубатчылыгына өзүнүн салымын кошот. Орозо коомдогу душмандык, кастык, кызганыч сыяктуу элди бакубатсыздыкка ташый турган, сүйрөй турган жаман нерселердин жолун буйт. Орозо аркылуу коомдогу адамдардын өз ара мамилелери жакшырат. Мээримдүүлүк жана боорукерлик сезимдери өрчүйт. Биз үчүн мээримдүүлүк жана боорукерликтин, берешендиктин эң мыкты үлгүсүн пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям калтырып кеткен. Ал адам өзү ачка калса дагы бейбечараларды тойгузар эле. Ал эми Рамазан айында болсо, анын берешендиги туу чокусуна жетчү. Азирет Айша энебиз пайгамбарыбыздын берешендиги тууралуу мындай деп риваят кылат. Аллахтын расулу 3 күн бою курсагын тойгузчу эмес, кааласа тойгузат болчу. Бирок Аллахтын расулу үчүн башкаларды тойгузуу дагы да сүйкүмдүүрөөк эле.
Орозо напсинин тоскоолдуктарын жеңүүгө, напсини контролго алууга үйрөтөт. Ал эми биз белгилегендей, орозодо адам көп убакытка чейин ачка калат. Ачкалык болсо өз кезегинде напсини тарбиялай турчу, адамды эрктүүлүккө үйрөтө турчу эң чоң, эң таасирдүү фактор болуп эсептелет. Ачкалык тууралуу Азирети Лукман уулуна мындай деп насаат кылар эле: уулум, токтукта акыл эс токтоп калат, акылмандык токтоп, дене мүчөлөрүң ибадатка кушоо тартат. Даанышмандар ачкалык тууралуу, ачкалыктын жана орозонун пайдалары тууралуу мындай деп баяндашкан: ачкалыкта жүрөк таза, эс тутум күчтүү болот. Токтукта болсо унутчаактык, акмактык көп болот. Ачкалыкта көңүл жумшак болот жана кичипейил болот. Токтукта болсо менменсинүү, текебердик көп болот. Ачкалыкта кедейлер, колунда жоктор, карды ач адамдар эске келет. Токтукта болсо алар эске келбейт, унутулат. Ачкалыкта ибадат кылуу жеңил, токтукта болсо жалкоолук басат. Орозодо адам баласы көптөгөн ырыскылардан алыс калат жана ошол ырыскылардын кадырына жеткенди, канааттанууну, шүгүр кылууну үйрөнөт. Арине, адам баласы колунда бар ырыскылардын кадырын ар дайым биле бербейт. Качан гана ошол ырыскыдан кол жууганда гана кадырына жетет. Ал эми орозо учурунда ырыскылардан, колунда бар көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн бир канча мөөнөт узак калган адам ошол ырыскылардын кадырын демейдегиден дагы да жакшы түшүнө баштайт. Натыйжада ал адам көбүрөөк шүгүр кылат, ошол колуна берилген ырыскылардын кадырына жетет, аздек дегенди үйрөнөт. Көп шүгүр кылуу дагы албетте ырыскылардын көбөйүшүнө алып келет. Ал эми бул тууралуу ыйык Куранда мындай деп айтылат: шүгүр кылсаңар, албетте ырыскыңарды көбөйттүм. Ибрахим сүрөсү 7-аят. Исламда ибадаттар түрдүү руханий жана материалдык ооруларга шифа сыяктуу. Орозода дал ошондой. Көптөгөн материалдык жана руханий ооруларга табылгыздары. Орозо кармаган адам бир гана тамактардан гана өзүн тыйбастан, башка жаман иштерден дагы тыйылуусу абзел. Ашказаныбыз тамак аштан, колу бутубуз жаман иштерди кылуудан жана жаман иштерге баруудан, көзүбүз арам нерселерди кароодон, оозубуз, тилибиз ушак айыңдарды жана жалгандарды сүйлөөдөн, кулагыбыз жалган жана ушак айыңдарды угуудан тыйылышы керек. Бул тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: кимде ким Рамазан айында жалган айтуудан жана жалган менен иш алып баруудан тыйылбай турган болсо, анда албетте Аллах Таала анын ачка калганына муктаж эмес. Жыйынтыктап айта турган болсок, орозонун көптөгөн тарбиялык мааниси бар. Жана биз белгилеп өткөндөй, орозонун тарбиялык мааниси бир гана жеке адамдын гана эмес, бүткүл коомдун жашоосун дагы курчайт. Бүткүл коомду ошол орозо ибадаты бакубатчылыкка түртө турган бир чоң бир жакшылык, чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Ошол себептен ушул ыйык Рамазан айында ар бир мусулман бул мүмкүнчүлүктү колдонууга, орозо айынын, Рамазан айынын тартуулаган көптөгөн белектеринен өзүнүн насибин алууга аракет кылуусу керек. Дагы бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.